Үч коңур дал ушундай аталыш менен улуттук музейде көргөзмө ачылды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин кичи мекенине арналган көркөм кездемелер, уникалдуу экспозиция өзүнө 16 белгилүү казакстандык сүрөтчүнүн 22 эмгегин камтыйт. Белгилей кетсек, көргөзмөгө коюлган эмгектер өткөн жылы тышоосу кесилген эл башчынын 3 коңур фотоальбом учкул сөздөр жыйнагына кирди. Долбоордун автору Вячеслав Титинёвдун айтымында, эксклюзивдүү басылмага өлкө башчысынын афоризм жана учкул сөздөрүнө жазылган 120 көркөм эмгектер кирген. Алардын көпчүлүк бөлүгү казакстандык сүрөтчү классиктеринин мурасы болгон заманбап кылгалем чеберлери чагылдырган эмгектер. Сам по себе проект посвящен. Бул долбоор президенттин кичи мекенине арналган. Бул көргөзмөнүн максаты президент өз кыймылын кайсы жактан баштаганын, кандай ойлонгонун, кантип жетилгендигин, кандай чөйрө жана кандай адамдар курчагандыгын анын учкул сөздөрү жана картиналар аркылуу көрсөттү. Бардык адамдар өз кичи мекенинде өскөндөй эле. Растет на своей малой родине. Сүрөтчүлөрдүн айтымында, өлкө башчысынын учкул сөздөрүн кездемеге чагылдыруу оңой болгон эмес. Аталган ойду иш жүзүнө ашыруу үчүн республика президентинин жашоосу жана ишмердүүлүгү боюнча терең билимге ээ болуу керек эле. Он в детстве с отцом собирал яблоки. У него был свой яблоневый сад. Ал жаш кезинде атасы менен бирге алма терген. Үч коргондо алардын алма багы болгон. Ал атасы менен алма тергенди жактырчу. Дал ушул ностальгия, жаш кездеги романтика, таза көз караштар, балалык арулук, чоң кубаныч — булардын баары биздин туңгуч президентибиздин бала чагында болгон. Вот это все было в детстве нашего первого президента. Алматы облусунун кайталангыс, кол тийбеген солуулуктары — бул кооздуктарга ойлонулган түстүк гамма. Ар кандай түстөрдү, кайталангыс ыкмаларды колдонушкан ата мекендик сүрөтчүлөрдүн ар түрдүү чеберчиликтери аркылуу күбө боло алышат. Белгилей кетсек, каалоочулар көргөзмөнү аягоона айынын 10-уна чейин көрө алышат.